15 карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсызбы? Сталиндик репрессия учурунда курман болгондордун сөөгү жашырылган жер жөнүндө маалымат берген Бүбира Кыдыралиева 96 жашында көз жумду. Президент Садыр Жапаров анын жакындарына көңүл айтты. Кыдыралиева Бишкектин жака белиндеги жашыруун жерди 1991-жылы ачыкка чыгарган. Ага сөөк жаткан жер жөнүндө атасы 1970-жылдары катуу ооруп калганда айткан. Кызым, сен билесиң дөңдү, ал жерде кыргыздын каймагы жатат. Жакшы заман келсе айт деп аманат кылган. Бүбира Кыдыралиева бул сырды айтуу үчүн бир нече бийлик өкүлдөрүнүн эшигин каккылаганын айткан. Кийин КГБда иштеген Болот Абдрахманов менен байланышып, ал дөңсөнү казууга кызыктар болгон. Ошондон соң 1938-жылы атылган 137 кишинин сөөгү Ата бейит комплексине кайра көмүлгөн. Кыргызстан КМШ өлкөлөрүнүн ичинен репрессия курмандыктарынын сөөгүн биринчилерден болуп тапкан өлкө болуп калган. Айрым маалыматтар боюнча 1937-38 жылдагы репрессияда Кыргызстанда 20 миңден 40 миңге чейин адам атылган. Алардын арасында Касым Тыныстанов, Төрөкул Айтматов, Иманалы Айдарбеков, Баялы Исакеев баштаган кыргыз уулдары болгон. 15 августта өздөрүн Караков шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлерибиз деп тааныштырган кишилер Facebook аркылуу бийликти сындап жүргөн Мирланбек Маратбек уулунун үйүн тинтүүгө алышты. Маратбек уулу Караковдо эмес, Бишкек шаарында жашаарын айтып, бирок эмнегедир токтом Караковдун шаардык соту тарабынан чыкканын сурады. Буга тергөөчүлөр иш Караковдо аныкталганын билдиришкен. Ошондой эле Маратбек уулу тинтүү учурун Facebook барагында түз эфирде чагылдырды. Ал күбөлөрдү чакырып, жашыруун, мыйзамсыз эч нерсе жасабагандыгын кошумчалады. Кызматкерлер шаардык соттун токтому бар экенин айтып, алгач үйүнүн сыртын, кийин ичин тинтишкен. Алардын айтымында Мирланбек Маратбек уулу Facebook'та өлкөдө тыюу салынган экстремисттик материалдарды жайылтууга шектелип жатат. 12 августтан Ошор жаандан улам Чолпон Ата шаарында сел жүрүп, турак үйлөрдү жана Рухордо маданий борборунун аймагын суу каптаган. Кийин селдин кесепеттерин жоюу иштерине ÖKMдин кызматкерлери гана эмес, мугалимдер да катышып жатканы белгилүү болгон. Билим берүү министрлиги бул боюнча комментарий берип, Рухордо борборунун аймагын тазалоо иштерине мугалимдерди тартуу жөнүндө буйрук болбогонун билдирди. Министрликтин маалыматына ылайык, жергиликтүү башкаруу органдары мугалимдерге жана башка мамлекеттик мекемелердин кызматкерлерине кайрылып, комплекстин аймагын тазалоого жардам көрсөтүүнү өтүнгөн. Бул мажбурлоо болгон эмес, мугалимдер жардам берүүгө макул болушкан. Муну жарандык милдет деп кабыл алуу керек деп билдиришкен министрликтен Кактус медиа басылмасына. 15 августта Билим берүү министрлиги Рухордонун тазалоо иштерине мекеменин башчысы Догдургүл Кендирбаева да катышып жатканын билдирди. 16-20 август күндөрү Чолпон Ата шаарында билим берүү саммити өтөт. Анын алкагында Рухордо этно комплексинде билим берүү жарманкеси уюштурулат. Кара Сууда 5 жашар кызды зордуктоого шектелген тургун өмүр бою эркинен ажыратылды. Мындай өкүмдү 14 августта Кара Суу райондук соту чыгарды. 31 жаштагы айыпталуучу турак жай кол тийбестигин бузуу беренеси боюнча 1 жылга, адамды урдоо беренеси боюнча 10 жылга жана сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттери беренеси боюнча мүлкүн конфискациялоо менен өмүр бою эркинен ажыратылды. Ал жазасын өзгөчө тартиптеги абакта өтөйт. Облустук соттон өкүмгө нааразы тарап жогорку инстанцияга даттанууга укуктуу экенин белгилешти. Кара Сууда 5 жашар кызды зордуктоого шектелген тургундун кармалганы тууралуу быйыл апрелде белгилүү болгон. Күбөлөр шектүү кызды эртең менен үйүнөн алып чыгып, айылдын четинде зордуктаганын айтышкан. Окуяны милиция териштирген. Тышкы иштер министрлиги Лос-Анджелесте өспүрүмдөрдүн кол салуусунан жабыркаган Шайлообек Базарбай уулу полиция менен кызматташып, тергөө иштерине нааразы эмес экенин билдирди. Маалыматка ылайык, ал Кыргызстанда төрөлгөн, бирок учурда Орусиянын жараны. Кол салуу учурунда анын жеке буюмдарын, анын ичинде америкалык жана орусиялык документин уурдап кетишкен. Учурда жабырлануучу каржылык жана башка жардамга муктаж эмес дешти министрликтен. Окуя 2 августта болгон. Базарбай уулунун айтымында шаардагы көчөлөрдүн биринде анын унаасын велосипедчен өспүрүмдөр курчап алып, бөтөлкө ыргытышкан. Ал сыртка чыкканда 30дан ашык өспүрүм кол салып, автоунаасындагы буюмдарын уурдап кетишкен. Жыйынтыгында Базарбай уулунун унаасы талкаланып, өзүнүн буту сынган. Америкалык басылмалар окуяга күбө болгон Жанет Гарсия аттуу тургун топтошкон өспүрүмдөрдүн арасына жушкап барып, аны чыгарып кеткенин кабарлашты. Бишкектин 1 райондук соту мурдагы экология министри Динара Кутманова менен уулу Кемелбек Кутмановдун камактагы мөөнөтүн 5 октябрга чейин узартты. УКМК Кутманованы 2023-жылы 25 июлда кармаган. Атайын кызмат анын жаратылыш ресурстары министрлигиндеги коррупциялык фактылардын негизги уюштуруучусу деп атаган. 2023-жылы октябрда Түркиядан анын уулу Кемелбек алынып келинген. Тергөөнүн маалыматына ылайык, Кутманов министрликтин ишине кийлигишип, долбоорлорду каржылоодон 10% өлчөмүндө үлүш алып турган. Кемелбек Кутманов 2021-жылы Кумтор Голд компаниянын калдыктары Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүнө төгүшүн мыйзамсыз деп табуу өтүнүчү менен сотко кайрылган доогерлердин катарында болгон. Бул арыз кийин Кумтөркөнүн улутташтыруунун себептеринин бири болгон.
УКМК Якын Инкардын мүчөлөрү кечирим сураган видео жарыялады. Атайын кызмат 29 июнда кармалган Якын Инкар уюмунун 4 мүчөсү түшүндүрүү иштеринен кийин экстремисттик идеологиядан баш тартканын билдирди. Маалыматка ылайык алар светтик жашоо образына кайтып, балдарынын билим жана медициналык жардам алуусуна уруксат берерин айтышкан. Якын Инкар Кыргызстанда 2017-жылы экстремисттик уюм деп табылган. Анын мүчөлөрү светтик жашоо образынан жана заманбап медицинадан баш тартышат. Кыргызстанда Якын Инкардын мүчөлөрү балдарын мектепке жибербегени үчүн соттолгон учурлар болгон.